Көчмөндөрдүн маданияты балдардын сүрөттөрүндө. Мына ушундай аталыштагы республикалык сүрөт сынагы өтүп жатат. Бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына арналган сынакка мектеп окуучулары катышууда. Тарыхыбызды, маданиятыбызды жана тилибизди жаштарга өткөрүп берүү улуу муундун милдети. Кабарчыбыз Мээрим Бакир кызы негизи эле өспүрүмдөргө көчмөндөр маданиятын кантип үйрөтүү керек деген кептин учугун улайт. Тарыхы жок эл болбойт, тамыры жок жер болбойт дегендей, жеткинчектерге өткөндү унутпогу үндөгөн сынак учурда кызуу жүрүүдө. 1-класстын окуучусу Камиля толук кыргыздардын жашоосун кагазга түшүрүп жатат. Ал бул көрүнүштү жайлоого барганда көргөн. Гүндү биринчи тарттым, анткени ал эң бийик. Анан мен чөптөрдү тоордум, аваржеттетем. Бул жалпы эмне? Жайлоо. 5 жаштан 17 жашка чейинки республикадагы бардык окуучулар мына ушинтип көчмөндөр маданиятын чагылдырган сүрөт тартып сынакка катышса болот. Жаштарды патриоттуулукка үндөгөн сынакка катышууну каалагандардын саны арбын. Маселен, 1-марттан бери ушул күнгө чейин 3 гана облустан 300гө жакын сүрөт келип түштү. Алардын саны дагы арбышы мүмкүн, анткени башка облустар жөнөтө элек. Маселен, бул сүрөт болсо Ысык Көл облусунда өткөн тандоодон келип түшкөн сүрөт. Негизи сүрөттөр А3 форматындагы кагазга тартылышы керек. Сүрөттүн аягына болсо окуучу жөнүндө маалымат жазылат. Бүткүл дүйнөлүк 2 көчмөндөр оюндарына арналган көчмөндөрдүн маданияты балдардын сүрөттөрүндө аттуу сынак жөн эле өтүп жаткан жок. Себеби маданиятты, тарыхты жана тилибизди келечек жаштарга өткөрүп берүү улуу муундун милдети. Биринчиси район деңгээлинде 10-марттан 20-марттарга чейин өтөт. 20-марттан 20-апрелге чейин областтык деңгээлинде бул конкурс өтөт. 20-апрелден 20-майга чейин бул республикага биздин Балажан борборуна балдардын сүрөтү келип түшүшү керек. Калыстар тобунун курамын белгилүү сүрөтчүлөр, тарыхчылар жана кол өнөрчүлөр түзөт. Жыйынтыгында сынактын жеңүүчүлөрүнө сыйлыктар берилет. Албетте, ал көчмөндөр маданиятын даңазалап, оюн өткөн күнү белгилүү болот. Таңерде Нукайки менен Айзет байкем кой жарышат. Байкелери, анан чоң энеси жана апасы жумуштан колу бошобогондуктан сыймык менен ойногонго эч ким жок. Жайлоодогу күнүмдүк жашоодон тажаган каарманыбыз эми атасын ээрчигенге өттү. Ата, сыймыкты ээрчитип алыңызчы. Ташка чегирилген сүрөттөр коло доорунда эле тартылган. Саймалуу таштарда адамдардын бийлегени, аң уулаганы жана ошол доордогу жаныбарлардын сүрөттөрү ташка түшүрүлгөн. Ошол кезде эле алар үйүр болуп жүргөнүн көрүүгө болот. Бул таштар ата-бабабыздан калган чоң белек. Сүрөттөрдү кайсыл сүрөтчү тартканын деле эч ким билбейт. Эми буларды жаштарга айтып берүү гана керек. Кыргыздар мал киндиктүү эл болгон. Ошондуктан биздин ата-бабаларыбыз малдарын алып көчүп конуп жашап келген. Кыргыздарды көчмөндөр эли деп мына ушундан эсептелип калган. Азырдагы бул ыкманы уланткан биздин кыргыздар бар. Ар бир экинчи кыргыз десек дагы болот. 4 түлүк малын алып жайлоого чыккандар арбын. Чынында эле аз болсо да мал кармап, пайда көргөн алда канча жакшы дегендер көп. Чабандын уулу Азамат болсо, боз үй тигип жайлоого чыкпаса дагы мал багуу каныбызда бар дейт. Кыргыздын элибизде каныбызда бар. Ушу тоонун этегинде жашагандан кийин мал багышыбыз керек. Кочевниктердин бир эмеси ошондой да. Мен ата-бабам ушинтип багып келгем, атам азыр 90-да өмүр бою мал менен жүргөн. Мына ушундай көчмөндөр маданиятын даңазалоочу 2 бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө учурда кызуу даярдыктар көрүлүүдө. Өзгөчө улуттук оюндарга, улуттук каада салтка басым жасалган маареке жалпы түрк тилдүү мамлекеттердин башын бириктирет. Анан эң негизгиси жаштарды патриоттуулукка үндөйт. Мээрим Бакир кызы, Нуркамил Асанов, Коомдук 1 канал.